Ассаламу алейкум достор, дагы бир инвестиционный сайт Nikon Life сайты. Бул рискованный экен. Видеонун башында эле айтып коеюн сиздерге. Риск бар бул жерде, албетте мындай VIP тарифтерди сатып алып, анан бул жакта иштейбиз. Негизинен айтканда бонус катары $56 берилет. Бирок ал бонусуна биз $10 кошуп, анан кийин $66 неме алабыз, бир сатып алабыз да, анан күнүнө $3,3 иштейбиз. Мына жерде жазылып турат. Бирок риск бар. Эгерде ашыкча $10 неме баягыдай риск кылганга даяр эмес болсоңуздар, анда бул сайтка иштебеңиздер. Риск кылганга даяр болсоңуздар иштесеңиздер болот. Азыр биз болсо VIP тарифин сатып алам. Бул жерде VIP тарифинин заданиялары ушуну аткарабыз. Submit дегенди басабыз. Ушул жерде турган 5 заданияны күнүнө аткарып коюп $3,3 чыгарабыз. Бул сайттын өмүрү канчага чейин барарын мен айта албаймын. Балким 1 күн, балким 10 күн, балким 1 ай иштейттир. Аны бир Кудай билет. Ошондуктан бул сайт жаңы бүгүн запуск болду. Ошого свежийинде рисковать этип иштесек болот. Акча салыш үчүн Recharge деген басабыз. Ал эми акча чыгарыш үчүн Withdraw деген баскычты басабыз. Бул жерге биринчи биз кошелегибизди улап алышыбыз керек. Кошелек улап алыш үчүн Add Withdraw дегенди басабыз. Ушул жерге Binance'дан же болбосо башка кошелектордон TRC20 адресиңиздерди USDT алып келип бул жерге коесуз. Бул жерге болсо паролуңуздарды коесуздар. Анан кийин Submit деген баскычты басасыздар. Бул жерге регистрация болуу учурунда пароль түзгөнбүз. Ошол паролду коюп, анан Submit деген баскычты басабыз. Мынакей биздин кошелек уланды. Эми назад чыгабыз дагы. Бул тандап туруп Submit деген баскычты басабыз. Биздин акча чыгарууга кетти. Так, күнүнө ушундай эле иш аракеттер менен иштейбиз. Анан көп акча салбаңыздар. Вообще-то мен $10 ашык салбайм. Бул сайттарга гарантия жок, себеби референс ссылканы бул Team деген жерден копиялап алсак болот. Бул жерде болсо биз өзүбүздүн профилибиз. Бул жерде ошол чыгарган акчаларыбыз көрүнүп турат. Мына транзакция деген жерде. Мынакей $3,3 выводко койдук эле, азыр текшеребиз. Мынакей достор, только что $3,3 келип түштү биздин кабинетибизге. Азыр одобрение боло элек. Ушуну айтайын дегем.